Бұл екі жануар бар, чебіртке менен балық. Мұздалбай эле, бұлар мұздалғандар. Бұны жөн эле жей бересіңер, бисмилла деп. А бирок қалғандарын қайсы болсын, мына қарап тұра тұрған болсақ, тоқтар болсын, индюшкалар бар, қой, ечки, уй, жана башқа бұлардың бардығы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбетте бұл жерде естегенде алымдар бисмиллахи Аллаху акбар деп айтсын дейді. Бирок бүгүн эле бирөө как раз сурады эле, эгерде бисмиллахир-рахманир-рахим деп алса кандай болот дейт. Болот. Алланын аталды болот. Адепке каршы, себептен Алланын райымдуу, мээримдүү деген аты ал жерде айтылбаш керек эле да. Түшүнөсүңөрбү? Ал жерге Аллата ушундай Алланын кибрия, улуулугуна далалат кылган сөз айтылыш керек эле. Себептен бул жерде азыр муздап атасыз, кан чыгарып атасыз да. Ошон үчүн бисмиллахи Аллаху акбар дейт да. Макулбу? Бирок бирөө адам ушинтип айтып алса же билбей калса, эчтеке эмес. Адалдыгында шек жок. Адепсиздик болуп калды. Макулбу? Жөө кээде дейт, мындай дейт, бүгүн суроо берип атат эле. Жөн эле азмаз бисмиллахны билбей экен, бирок Аллах деп эле сой берет дейт. Алланын аты аталды. Жарайт. Буга дагычы. Бирок эрежеси менен айтсак, буга сооп. Бисмиллахи Аллаху акбар. Ушул боюнча Алла Таала мындай дейт: "Факулу мимма дукирасмуллахи алейхи ин кунтум би аятихи муъминин." Карагыңыздар, силер жегиле Алланын аты аталган жандыкты. Эгер силер анын аяттарына ыйман келтирген болсоңор, Алла Тааланын аяттарына, мужиза белгилерине силер ыйман келтирген болсоңор, анда Алланын аты аталган жандыкты гана жегиле. Алланын аты аталбаган жандыкты жебегиле. Bir жерде وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Алланын аты аталбаган, муздалган жаныбарды жебегиле, ал күнөө. Ачык айтып койгонда. Унутуп калган бөлөк. Билет эле атайлап таштаган однозначно арам. Бисмиллахир-рахманир-рахимди атайлап таштап койгон арам. Эми бирөө атайлап таштаган жок, бирок билбейт, жахил. Бул деле ошого жакын. А бирок болсо, бирөө билет эле эсинен чыгып кетип музда берди. Буга мүмкүнчүлүк бар жегенге. Макруга болуп калат. Бирок арам мына. Жүрөгүндө эми кээ бир мазхабта, биздеги мазхабтарда мисалы Имам Шафи рахимахулла айтат, ар бир мусулман жүрөгүндө Алла бар го. Ошо менен муздайт депчи. Bizde aytat, bizde Hanafi mazhab kişine uşuğa katıgırak. Aytat, yok. Allah'ın atı ataldı mı? Oşun ceyiz. Atalmadı mı? Bolboydu. Даже gede uşun unutup kalsa daha bolboydu degen geçeyin barışkan. Ataylap aytpay koygan bolsa, bul однозначно aram. Makruh sakruhu yok. Aygıda unutup kalgan bolsa, bul talaş meselesi de. Жүрөгүндө баягы башка мазхабтан эмеси менен, алхамдулилlah, бул арам эмес. Кандай болгону карахат болгону менен арам эмес. Бизде боло берет деп айткан бугачы. Так. Дарат алганда бисмилла тугандар. Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла салата лиман ла вуду'a ла, ва ла вуду'a лиман лам ядкур исмуллахи та'ала алейх." Дараты жоктун намазы жок. Алланын атын атабаганга дарат жок дейт. Дараты жок намаз окуса, бол кабыл болбойт да. Эми бисмиллахир-рахманир-рахимди айтпаса, дарат болбойт дейт. Бирок бизде даратта сүннөт. Кээ бир ушуга чейин бул жерден эми айтып атканыбыз эми эмне буга жооп берет элек? Толук соо болбой калат да. Кээ бир риваяттарда келет, бисмиллахир-рахманир-рахимди айтсаңыз, дененин баардыгы тазаланат экен да. Бисмиллахны айтпасаңыз, кайсы жерди жудуңуз го, ошол эле жер тазаланат экен.